Жалал Абад облысындағы Созақ районунун акими Баратбек Сыдыкназаров милицияга ишеним партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзатбек Умарбековго каршы арыз жолдоду. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опузалаганын жазган. Умарбеков Шерзат чалып, ушинтип мен инимдин үстүнөн депутаттар арыз жазып, сизге алып келиптир кызматынан кетирүү боюнча деп. Мен айттым, мага алып келген жок. 21 депутат кол коюптур деп. Мен ошол айтып коеюн дегем, биз президенттин көзөмөлүндө турган балдарбыз, же болбосо иним президенттин көзөмөлүндө деп. Ушундай президентти аралаштырып сүйлөдү, мен айттым, ажоону кошуп сүйлөбө, уят болот, сен кандидатсың деп. Анан тон да башкача болду да, бир тал чачы түшсө, мен мындай кылам, тигиндей кылам деп баягы мындай ошо депутаттарга арнап ошентип, анан мен өзүмө баягы кабыл алдым да, район жетекчисине ушинтип чалып аткандан кийин, хорошо, анда мен териштирейин деп арыз жазып туруп, действительно президент колдоп атабы? Кандидаттын мындай айткан нерсеси өзү туура эмес да. Буну ачыкка чыгарайын деп ошондой чечим кабыл алдым. Район акими бул кадамын президенттин саясатын колдоп, шайлоодо мыйзамдуулукту жана ачык айкындыкты камсыздоо максаты менен түшүндүрдү. Президенттин же болбосо дагы бир вице-премьердин же бир төраганын атын атап, жерлерде үгүт иштерине өзүнө бир очко топтойн деген маселе болбосун деп атам да. Президентибиз ачык, айкын, таза шайлооду күнүгө талап кылып атат. Сүрөткө түшүп койгон кандидат менен айыл өкмөттөр кызматтан кетип атат. Анан мен өзүм баягы туура кылдым деп эсептейм. Буну ачыкка чыгарып, может ал айтып атыптыр, ошол аким может чалганым рас, бирок туура эмес түшүнүп калыптыр. Мен акимге эмес, мен депутаттарга арнап ошентип сүйлөгөм дептир да. Акимдин арызы Созак райондук милициясында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси менен катталды. Мындан сырткары ушул эле талапкердин үстүнөн жергиликтүү кеңештин депутаттары да арыз жазышкан. Анда ишенимдин талапкери Шерзат Умарбеков айылдык кеңештин депутаттарын опузалаганы жазылат. Бул факты да өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу фактысы менен катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары аталган талапкерге карата Созак айылдык кеңешинин айрым депутаттары тарабынан коллективдүү түрдө Созак району ички иштери бөлүмүнө арыз келип түшкөн. Ал кандидат айрым депутаттарга карата психологиялык басым жасап жаткандыгын билдиришкен. Бул факты боюнча дагы райондук милиция тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. 7 канал Шерзат Умарбековдун өзүнөн интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Созак районунун борборундагы талапкердин штабынан өзүн таап алган жокпуз. Штабта эч нерсе айткан жок. Бирок Умарбеков айрым массалык маалымат каражаттарына буларды билдирген. Мунун баары жалган, мындай сөз болгон эмес, ал жерге саясат аралашкан эмес. Мен аким менен байланышым бар, жакшы тыгыз мамиледе элек. Жаңы келгенден кийин райондун туруктуулугу үчүн жакшы кеңештерди берип жаткан. Мен чалып башка темада сүйлөшкөнбүз. Бул жерде саясат тууралуу сөз болгон эмес. Иним Созак айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошондой эле номер 13 бир мандаттуу Созак районунан депутаттыкка талапкер Юлия Лилиенталь Садыр Жапаров менен БШКга Шерзатбек Умарбековго байланыштуу кайрылган. Анда аталган талапкер административдик ресурс колдонулуп жатканын, бир катар депутаттар менен айыл өкмөт башчысы анын үгүт иштерине ачык аралашып жүргөнүн айтып, сүрөттөрүн жарыялаган. Ал арада президенттин басма сөз катчысы Элбол Султанбаев өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атын пайдалангандар жоопкерчиликке тартыларын, бул өзгөчө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Шерзат Умарбеков былтыркы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Учурда Созак айылдык кеңешинин депутаты, иниси Созак айыл өкмөтүнүн башчысы Бекзат Абдурашитовго ушул күндөрү Созактагы айрым депутаттар айыл өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө тууралуу кол топтой баштаган. Талапкердин аракеттери ушул жагдайга байланыштуу болууда. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.